Салам достор, кандайсыңар? Силердин жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Силер менен көптөн бери сүйлөшө эле экенмин. Анда эмесе менин бүгүнкү подкастыма кош келдиңер. Бүгүнкү подкастымдын темасы Англияга кетүүдөгү эң негизги жана легалдуу 5 жол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе темага кире берелик. Силер билесиңер, акыркы учурларда биздин Орто Азиядан көп жумушчу адамдар Англияга кетип жатышат. Баягы временный рабочий болуп, жанагы Англиянын фермаларында жер жемиш чогултушуп, ошолорду упаковкалап, ошол жерлерде же болбосо тракторист болуп, комбайн, ар кандай машина айдай турган көп ушу кыргыз балдардын, эжелердин, сиңдилердин видеолорун көрүп жатам. Бул негизи абдан кубандырарлык нерсе, анткени Англия көп эле адамдарга виза бере бербейт, оңой менен эле виза бере бербейт. Билесиңер, баягы 2020 жылы Англиядан баягы Англия Европа биримдигинен чыгып, андан кийин баягы коронавирус келип, пандемия болгондо Англиядан, ошо Великобританиядан көп жумушчу күч Англиядан чыгып кетишкен. Ошондуктан көп азыркы убактарда көп Англияда көп жумушчу жетишпей, көп нерселерде баягы жумушчу жетишпегенден көп сервистер аксап калган да. Ошон үчүн азыркы убакта баягы ушу Британия мамлекеттери, Орто Азия мамлекеттери менен жана башка Индия, Пакистан, Непал башка мамлекеттери менен келишим түзүп, визаны алууга жеңилдетүү кылып, ошон үчүн бизди кыргыздарды, өзбектерди, казактарды алып кетип жатат да. Мен мурун 15 жыл мурун визага Кыргызстанга тапшырып атканда бир азап болчу да, анткени ошол убактагы контроль, ошол убактагы талаптары аябай кыйын болчу. Мен билем, 20 килограмм документ чогултуп, ошону тапшырып, и то ошону күтүп кечке, андан дагы отказ болгондору да болгон, ошондой көп болчу да. Ошон үчүн азыр силер аябай шансыңар чоң экен, тапшыргыла, баргыла, иштегиле, эл көргүлө, жер көргүлө, эң жок дегенде англисче үйрөнүп келесиңер. Ошон үчүн мен бул проектти абдан колдоймун. Бирок ар кайсы өлкөгө кетип барып жатканда дайыма легалдуу түрдө жана закон түрүндө кеткиле. Документтериңерди баарын тактап, баарын тыкан кылып, өзүңөргө өзүңөр тыкан болуп барсаңар, силер эч качан кыйналбайсыңар. Ал эми жанакы кээде мен Инстаграмда, Ютубда көрүп калган видеолорду жөнүндө айтып кетмекчимин. Биздин кыргыз балдар кээ бирөө чыгарып атышат да. Бияка келбейле, Англияга келбегиле, куурайсыңар, иштейсиңер, биякта малай болуп иштеп атасыңар, иштейсиңер, келбейле койгула деп айтат да. Мен ошол балдардын кээ бирин айтып кетмекчимин. Малай деген адам, малай деген кишиге акча төлөбөйт. Кайсы өлкөгө барма, малай болсоң, анда сага каяктагы тиги 1000 фунт, 2000 фунт айтып атасыңар. Ал жерге малай болуп барсаңар, анда даже ошол жерде малай болсоңор, телефонуңарды да кармай албайсыңар. Ал жерде бир тыйын да албайсыңар. Малай кишиге акча төлөмөк беле. Ошон үчүн ар кандай тиги видеолорду чыгарып бербей, адамдарды адаштырбай, туура болгондой айтыш керек да. Ошон үчүн мен силерге айтат элем, эгер баарыңар документтериңер баары туура так легалдуу жол менен барсаңар, ал жерден эч кандай Англиянын закондору күчтүү, полициясы күчтүү, биздикиндей Кыргызстандагы коррупция эмес. Ар кайсы жерде законго тиешелүү иштешет. Ошондуктан эгер өзүңөр баардык жолдору менен, жакшы закондуу жолдору менен барсаңар, ал жерден кыйналбайсыңар, англисче үйрөнүп келесиңер, эл көрөсүңөр, жер көрөсүңөр деген. Ошон үчүн келбейле деп эле өзүм эле байыйм, өзүм эле эме иштейин, акча табайын деген кээ бир сараңдарды да айтат элем. Мындай бири-бирибизге, кыргыздар бири-бирибизге жардам бергенди үйрөнөлүк. Анткени баягы канча болду бири-бирибизге эле ичибиз күйүп эле, ошентип эч качан андай бизде жакшылыкка алып келбейт. Ошон үчүн мен азыркы биякта мени угуп жаткан кыргыздын жаштарына айтат элем, эгер ошондой силерге мүмкүнчүлүк болуп келип калса, сөзсүз баргыла, документтериңи баарын тактап, легалдуу түрдө, өзүңөргө өзүңөр тыкан болуп, өзүңөргө так болуп барсаңар, сөзсүз ошол жердин үзүрүн көрүп, кичине өзүңөргө акча топтоп, кичине Англияны көрүп, шаарларын көрүп, эл жер көрүп, кичине өзүңөрдүн кругозоруңар да кичине кеңейип келет да. Ошон үчүн эч качан коркпогула. Бирок эң негизгиси жакшы ортомчулдар менен, жакшы алдамчылар менен, жакшы чыныгы легализацияланган компаниялар менен баргыла.
ошо баары жакшы болот демекчи. Анда эмесе мен темадан алыстап кеттим бүгүн. Кире берелик. Англияга баруудагы эң негизги 5 легалдуу жолдор жөнүндө сүйлөшөлүк. Англияга барарда эң негизги нерсе бул законду билип алышыңар керек. Эми закон билгенден юрист болго деген эмес, ошо Англиянын закондорун билишиңер керек. Эмне кылышсак болот, барганда эмне кылбаш керек, эмнеси легалдуу, эмнеси легалдуу эмес, ошолорду үйрөнүп алган бул эң керектүү бир нерсе болуп сезилет да, болуп эсептелет. Ошон үчүн дайыма бир өлкөгө барар ошол өлкөнүн закондорун, ошол өлкөнүн куралдарын окуп алышыңар керек. Англияга барарда эң негизги жана эң легалдуу бул Англиядагы ишкерлерден жумушка кабыл алуу бараңар болуш керек. Бул кандай десем, мисалы азыр биздин Кыргызстанда көп IT тармагында иштеген көп жаштар бар. IT тармагы азыр ушул убакта Англияда абдан керектүү бир кесиптердин бири болуп эсептелет. Ошон үчүн эгер Англияга барам десеңер, ошол өзүңөрдүн кесибиңер менен деле ошол Англиядагы жумуштарга Кыргызстанда отуруп алып эле ошол жерден баягы анкеталарды толтуруп ошол жерден тапшырсаңар болот да. Анан кийин ошол Англиядагы компания силерге өздөрү кыргызча айтканда жумушка чакыруу же болбосо жумушка кабыл алуу силерге кандай десем, мен англисчем аралашып кетти. Жумушка кабыл алуу силерге приглашение берет да, орусча айта берейин. Приглашение, ошол жумушка приглашение на работу. Ошол компания менен ошондой легалдуу түрдө кетсеңер болот. Ал компания силерге жумушка кабыл алуу чакырганда, ошол компания силерге визага тапшырат. Мисалы мен могул адамды ушул Англияга алып келип атам, анткени мага ушул специалист керек, ушул специалист Англияда жетишпейт деп деп ошол жумушчу, ишкер ошол силерге өзү виза ачат, өзү силерге приглашение жиберет да. Бул биринчи жол болду. Бул жумуш Англиядагы компаниядан приглашение на работу, жумушка чакыруу алуу, ошо менен кетүү, бул биринчи болду, бул легалдуу жол. Экинчи бул Англияга студенттик виза менен баруу. Студенттик виза менен баруу бул кайсы программа болобу? Англияда жанагы башталгыч университеттеги башталгыч, мисалы ошол программа менен барасыңарбы, же болбосо магистратура мененби, же болбосо докторантура менен барасыңарбы? Ошол программа менен барганда дагы силердин ошол окуп жаткан университет болобу, институт болобу, кайсы бир окуу жай, ошол окуу жай силерге алар дагы силерге чакыруу жиберет, биздин окугандай өттү, ушул факультетте окуйт, момундай болот деп өздөрү кагаз берип, өздөрү силерге визага тапшырганга жардам берет. Бул дагы ошо легалдуу кетүү жолунун экинчи түрү болду. Бул экинчи жолу, унутпаңар. Үчүнчү бул Англияга силердин мисалы өзүңөрдүн кандай десем, англичанкага үйлөнүп атсаңар, же англичанинге күйөө тийип атсаңар, ошол жол менен дагы Англияга барсаңар болот. Мисалы, же болбосо өзүңөрдүн кандай десем, сүйлөшүп жүргөн кызыңар ошо англичанка, или сүйлөшүп ошол, же болбосо англичанка болбосо деле ошол жерде жашайт, ошол аркылуу дагы Англияга кетсеңер болот. Мисалы, өзүңөрдүн сүйлөшүп жүргөн жигитиңер, үйлөнөм деп пландап жүргөн жигитиңер Англияда болсо, ошол дагы силерге чакыруу жиберип, ошол аркылуу дагы Англияга барып, Англиядан отурукташсаңар болот. Андан кийин төртүнчү бул Англияга бизнесмен аркылуу кетүү, бизнесмен жолу менен кет. Бизнесмен деген бул Англияга инвестиция кылам, Англияга мен инвестиция алып келем, Англияга мен бизнес ачам деген жол менен да кетсеңер болот. Ал бул мисалы өзүңөрдү инвестор көрсөңөр, же болбосо өзүңөр мисалы Англияда бизнес ачам десеңер, же болбосо өзүңөргө компания ачам десеңер, ошол жол менен дагы кетсеңер болот. Бул жол менен дагы легалдуу түрдө виза алып, легалдуу түрдө өзүңөрдүн компанияңарды ачып иштесеңер болот. Бул төртүнчү жол болду. Анан кийин бешинчи жол бул Англияда дагы
үй алам мисалы ошол жерде бул дагы инвестордун түрүнө кирет. Бирок бул чоңураак сумма менен мисалы Англияга кирип мен мисалы үй алам, ошол жакта жашайм, ошол жактан атуулуу болгум келет деп десеңер дагы силерге болот да. Анткени көп эле адамдар азыркы учурда баягы саясий ситуацияларда көп эле адамдар ушу Англияны тандашат да. Анткени Англияда ал жерде стабилдүүлүк бар депчи. Ошон үчүн Англияга да мисалы ошол жерде отурукташам, мен ошол жерде жашайм, ушул жерде калам, ушул жерден үй алгым келет, ушул жерден карыгым келет, ушул жерден пенсияга чыккым келет, ушул жерден инвестор ушул жерге инвестицияларды алып келгим келет деп ошол проект менен дагы Англияга келсеңер болот. Ошо достор, мен бүгүн силерге эң негизги 5 жолду айтып кеттим. Бул биринчи, бул өзүңөр компания аркылуу компаниядан жумушка чакыруу менен кетсеңер болот. Экинчи бул студенттик виза менен же болбосо окуу жай аркылуу виза алып кетсеңиз болот. Үчүнчү бул Англияга өзүңөрдүн сүйгөнүңөр менен мисалы ошол жерде күйөөңөр же аялыңар болобу, же ошол жакта сүйлөшкөн кызыңар болобу, сүйлөшкөн жигитиңер болобу, ошол аркылуу дагы ал жерге кетсеңер болот. Төртүнчү бул Англияда бизнес жасоо, өзүңөрдүн компанияңарды ачуу, ошол аркылуу дагы оңоюраак жана легалдуу түрдө кетсеңер болот. Эң акыркысы бул инвестиция кылуу, же болбосо ошол жерден үй алуу, ошол жерден резиденция алып, ошол жерден мен өзүм отурукташам, ошол жерден мен карыйм, ошол жерге пенсияга чыгам деп ошол аркылуу дагы легалдуу түрдө кетсеңер болот. Бул эң негизги, эң закондуу жана эң оңоюраак түрлөрү болду да. Ошон үчүн кетем дегендер дайыма ошол өлкөнүн дайыма виза куралдарын окуп кандай болот экен, кандай эмнелерди тапшырышым керек, кандай документтер дайыма жанымда болуш керек, ошолордун баарын окуп тактап анан кийин тапшыргыла. Көп эле сайттар, көп эле ортомчулар биздин адамдарды колдонуп кетип атышат, акчаларын алдап качып кеткендер толуп тура. Ошон үчүн ар бир кайсы бир жумуш болобу, кайсы бир проект болобу, ошол жерге тапшырардын астында өзүңөр бир домашний задание кылып, мындай иш кылып, баары тактап, баарын ар жак бер жагын сураштырып, ошентип анан кеткиле. Мен силерге көп ийгиликтерди каалайм. Англияга болобу, Италияга болобу, кайсы жерге барасыңарбы, ошол жерден өзүңөрдүн бактыңарды таап, ошол жерден ийгиликтүү болосуңар деген үмүтүм бар. Андай эмесе издене бергиле, англисче үйрөнгүлө. Анткени англисче үйрөнсөңөр силерге дүйнө бүт ачылат. Силер орусча билсеңер, Орусияга эле кете аласыңар. Англисче билсеңер, англис тили менен дүйнө жүзүнө кетсеңер болот. Дүйнө жүзүндө иштесеңер болот. Кайсы бир өлкөнү каалап, Кыргызстанда отуруп алып деле иштесеңер болот. Ошон үчүн англис тилин үйрөнгүлө. Жумуштан эч качан жумуш жасоодон качпагыла, жалкоолонбогула. Иштеген иштейт дейт. Ошон үчүн кээ бирде кыргыздарда сөз бар го, бекер жатканча бекер иште деп. Ошон үчүн кайсы бир убак болбосун иштегениң дайыма сага бир натыйжа, дайыма бир сага өзүңө бир жакшы бир нерсе алып келет. Ошон үчүн коркпогула, жалкоолонбогула, иштегиле, барып иштеп көргүлө. Англия болобу, Германия болобу, Франция болобу, кайсы дайыма бул деген опыт болот. Бул деген силерге сабак болот. Бул деген силерге жашооңордо дагы алдыга кетүүчү көп стимулдарды, мотивдерди берет. Ошон үчүн коркпогула, баргыла. Дагы кайсы темаларды сүйлөшөлүк, ошол жөнүндө комментарийди жазсаңар болот. Мен дагы ошого карата видеолорду, подкасттарды чыгарамын. Рахмат, жакшы тургула.